жана кактан төлөш керек да. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы? Силер кыргыз элин, кыргыз журтчулугун Манас өлгөндөй кылдыңар да, Манас. Манас өлгөндөй. Эми кыргыз эл азыр кайгырып турат. Ошол мезгилде азыр Манас өлүп калса, баары кошумчаны кошмоксуңар. Бериш керек мунчу. Сизден суранам. Мына сүйлөп атабыз мындай да жолдош төрөгө. Өзчө фонд түзүп, же болбосо ар кандай жолдор бар да, благотворительный кылабы, жана байларбы ушулар акырын билгизбей, өзүңүз акча топтоп, тек Кытайдан кутулалы. Ал эртең деген Манас белге сай өлтүргөн эмелер биз таямак беле, же бул 3 премьер-министр таямак беле. Бериш керек, бербесеңер чорнуйларга бересиңер, тек барыпчы. Жолдош, көп сүйлөтпөй мындайчы, могул мыйзамдын чегинде, бул жерде уурлук болгонду, коррупция болгонду көрүнүп турат. Силер карап көрүңөрчү, кыргыз элинин жакшынакай эл барып туруп, уй кошкон жерге барып, уюнун сүтүн сатып, анан ошого шекер алып, нан алып, балдарын багып атат. Анан байкуштардын бир эчкисине көз артпай, билерден эми чогулуп алып бир бала кылалы. Урматтуу Дастан Артысбеков, шуну ойлонуңузчу. Рахмат, анан бири менен сүйлөшүп, азылдашып сүйлөшкөндө болбойт. Урматтуу, силер дагы өзүңөрдүн жасаган нерсеңерди моюнга алып, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп, депутаттар да калсыздыкка келип айтышпай мындай. Түз жазайлы, көңүл бургандарга чоң рахмат. Рахмат, Мансур Жылыкбек.